Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Мына бүгүн ыйык Рамазан 2025 атайын программанын алкагында сиздер менен көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына бүгүн Рамазандын 12 күнүнүн оозун ачтык. Аллах Таалам туткан орозаларыбызды өз даргөйүндө кабыл кылсын. Кетирген ката кемчилик күнөөлөрүбүздү Кудай Таалам өзү кечирсин. Рамазанда ошо тозоктон азат болгон адамдардын катарында кылсын. Шариятыбызда бүгүн айта кете турган болчу болсок, көптөгөн дин таалимдери, ислам таалимдери бар. Мына ошол таалимдерге мусулман адам баласы мындай жигердүү бир жакшы бир көз караш менен карап, ошого бир жакшы аракет кылыш керек. Ошондо гана адам баласынын жашоосунда оңолуу болот, дүнүйөлүк жана акыреттик бактылуулукка жете алат. Бүгүн биз сиздер менен сөз кыла турган темабыз гафлет туурасында болуп атат. Гафлет дейт арабчада, кыргызча бизде капилетте калды деген сөз бар. Ошого окшоштугу бар кайсы бир деңгээлде. Капилет демек бул гафлет шариятта, бул шарият термини болуп эсептелет дагы. Жараткан Аллах Тааланы унутуп калуу, оюнан чыгарып калуу, же болбосо баягы кыргызда айткандай үч уктаса Кудай менен иши жок дейт го. Ошондой болуудан Кудай сактасын. Демек мусулман адамдын жашоосу ар бир көз ирмеми, ар бир жүрөгүнүн дүк этип соккон согушу, ар бир алган деми, ар бир көз ирмеми жараткан Аллахтын кудурети менен болуп аткандыгын мусулман адам билип, бул жашоодо жараткан Аллахтын жардамысыз эч качан эч нерсеге жетишпес экендигин билип, дүнүйөдөгү бактылуулугу дагы, акыреттеги бактылуулугу дагы бир гана жараткан Аллахты кабылдап, жараткан Аллах менен бир болуу экендигин мусулман адам баласы туюп, сезип, аңдашы керек. Ошондуктан кимде ким бактылуу болом дей турган болчу болсо, бактылуулук бул динде, биз динде деп айтып келебиз. Бул жөн эле сөз эмес. Кээ бир учурларда биз тил менен гана айтып туруп ошону жүрөгүбүздүн түпкүрүндө сезе албай, туя албай жатабыз. Бул дагы эмнеден? Бул дагы биздин көкүрөгүбүздүн көрү болуп калгандыгынан. Кээ бир акыйкаттар бар экен. Ал акыйкаттар кашкайып, күн кандай ачык, асманда булут жок болсо күн кандай кашкайып ачык айкын көрүнүп турган сыяктуу кээ бир акыйкаттар бар. Ачык айкын көрүнүп турат, бирок күндүн бетин булут каптаганда күн көрүнбөй калган сыяктуу. Ошол акыйкатты адам баласы ар кандай күнөө кылганда күнөөлөр адамдын жүрөгүн каптап калат экен дагы. Ачык турган күндөй болуп кашкайып ачык турган акыйкатты мусулман адамдын көзү көрбөй калат экен. Кудай Таалам ошондой акыйкатты көрбөй көр болуп калуудан Кудай Таалам көкүрөктүн, көөдөндүн сокурдугунан Алла Таалам жалпы мусулмандарды бизди коргогон болсун. Мынакей бүгүнкү тема ошол гафлет туурасында. Гафлет деген эмне дешет? Гафлет деген ошол Кудайды унутуп калган жашоо. Жашоодо эч нерсени унутпайт. Жашоодо акчаны унуткан жери жок, жашоодо байлыкты унуткан жери жок, жашоодо оюн күлкү, кумар, оюн зоокторду унуткан жери жок, жашоонун жыргалын унуткан жери жок. Жашоодо бардык нерседе кээ бир адамдар болушу мүмкүн, алдыда жүрүшү мүмкүн. Бирок ушу жараткан Аллах Таалага кулчулук кылууда, ибадат кылууда, жараткан Аллага өзүнүн зарыл бир максаттарын айтууда, деги эле жараткан Аллах менен болгон мамиледе Кудайды унутуп коюп, Кудайы жок бир жашоого өтүп кеткен кээ бир мусулман бир туугандарыбыз бар экен. Кудай Таалам андан сактасын ошондой болуп кетүүдөн. Мына шариятыбызда ошол нерсеге айтылат, чакырат. Эч качан мусулман адам баласы жараткан Аллах Таала эмне кылыш керек? Унутпашы керек. Эстен чыгарбашыбыз керек. Мына ушул туурасында Аллах Таала Куранда гафлет туурасында, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистеринде, көптөгөн аалым оолиялардын айткан кеп насааттарында ошол капилетте калуу туурасында мындай дейт: "И'лам аннал гафлата марадун азимун иза стаула ала ахадин баа би хасаратид дарайн" дейт. Бул Кудайды унутуп калган жашоо, Кудайды оюна албай калган жашоо, бул өтө бир чоң айыккыс дарт. Кимде кимге ушул оору кимди тулку боюн ээлеп алган болчу болсо, бул дүнүйө акыреттик зыян тартуучу адам болуп эсептелет дейт да. Анткени бул гафлеттик адамдын кайгы муңун күчөтөт дейт. Кудайсыз жашоо, Кудайды жашоосунан унутуп коюп эле адамга таянып, акчага таянып, махлукка таянып кетүү, дүнүйөнү негизги бир дүнүйөдө бир түркүк болуп кала тургандай дүнүйөнү негизги максат кылып жашап калуу, бул адамдын жашоосунда
кайгыны күчөтөт, капаны күчөтөт, өкүнүчтү күчөтөт. Жана Алла менен пенденин ортосундагы бир алыстыкты сездирет. Адам баласы Кудайга жакындагандан коркуп, Кудайдан алыстап баштайт. Тетиринче шайтанга жакындап, шайтан менен дос болуп, шайтан менен шерик болуп баштайт дейт. Ошондуктан бул гафлетте калуу, Кудайды эстен чыгарып, динди эстен чыгарып, ушу дүйнөгө түркүк болуп калчудай ошонун аркасынан кетүү бул өтө бир коркунучтуу амал экен. Ошондуктан мына бүгүнкү Кудай буйрса немеде ошол гафлеттин себептери жана андан кандайча арылуунун жолдорун айтабыз. Бул жерде Маулана Абу Язид Ал-Бурани деген каддасаллаху сиррах чоң бир аулия зат өткөн экен. Ошол адам айтат: "Кама анна al-ijtinab anil ma'asi wajib 'ala al-'amma, kadhalika al-ihtiraz 'anil ghaflati lazim 'ala al-khawas." Мындай дейт да, карапайым мусулмандар күнөөдөн сактанышы кандай милдет болгон болчу болсо, аалымдар, олиялар, сап башында такыбалык башта турган адамдар үчүн гафлетте калып калуудан дагы күнөөдөн сактангандай сактаныш керек дейт да. Демек, адам күнөө кылганда кандай күнөөдөн оолак болуш үчүн күнөөдөн сактаныш кандай парз боло турган болчу болсо, ошол аалымдарга, олияларга, ошол дин жолунда жүргөндөргө гафлетте калып калуудан да кудум эле ошондой болуп сактанышы керек экен. Андан тышкары, эгерде кимде мынакей түз эфирде суроо жооп болуп атат, эгерде суроо берем дегендер болсо, мына экрандагы телефондор чыгып турат, WhatsApp номерлери, ошого кайрылып суроолоруңуздар болсо жооп алышыңыздар да мүмкүн. Демек, бул жерде ошол нерсени айтып атат да. Демек, карапайым адамдар күнөөдөн сактаныш кандай парз болсо, адам баласына ошол гафлеттен да сактаныш ошондой эле парз. Демек, адам күнөө кылып койсо күнөө болот, ошол күнөөдөн сактаныш кандай парз болсо, бул гафлетте калып калуудан да сактаныш керек экен. Демек, адам баласы Кудайды унутуп койгон жашоодон коркушубуз керек экен. Ар бир мусулман, мынакей азыр берекелүү Рамазан айында турабыз. Алхамдулилля, шайтандар кишенделген ай, Алланын рахматы жааган ай. Азыр мына буга жери жыл 12 ай бою Кудай менен иши жок жүргөн мусулман бир туугандарыбыздын бардыгы келдеп, тарави намаздарга келип, 30 күн орозо кармап, бир аз жүрөктөр жийип турган учур, башка учурда кайсы бир деңгээлде Кудайды унутуп койгондой бир сүр көрсөтүп, Кудайды унутуп койгондой бир алака кылгандай болобуз. Кудай таала өз андан сактасын. Кудайды эч качан унутпашыбыз керек. Рамазанда гана Кудайды эстеп калып, айт намазда гана же жума намазда гана жараткан Аллахты эстеп калбастан, мусулман адамдын Кудайды эстебүсү ар бир көз ирмемде жараткан Аллахтын рахматына муктаж экендигин, жараткан Алласыз эч ким экенибизди, демек Аллахты тааныган адам гана бул дүйнө акыретте бактылуу болор экенин ар бир мусулман эстен чыгарбашы керек. Ошол сыяктуу эле адамдар дейт, кандай күнөө кылып койсо жазалана турган болчу болсо, бул аалым олиялар дагы эгерде гафлетте калып калса, Кудайды унутуп кое турган болчу болсо, неге эле такыба мусулмандар күнөө кылганда кандай жазалана турган болчу болсо, ошол эле кезде гафлетте калып калса, ошол гафлет үчүн дагы, демек Кудайды эстебей бир нерсенин аркасынан түшүп кетип Кудайды унутуп кала турган болчу болсо, бул үчүн дагы Аллахтан жаза бар дейт да. Кээ бир адамдар ушундай, өмүрү намаз окубайт, орозо деле кармабайт, анан кээде айтып калат да, мен эч кимге жамандык кылбасам болду да, мен өзүм түз жүрсөм болду да, деп ушинтип айтып калат да. Негизи ошол нерсе кайсы бир деңгээлде бул шайтандын азгырыгы, шайтан ошондой бир пикир салып койгон адамга, мына мен түз жүрүп атам, эч кимге зыяным тийген жок деп атат. Бирок ошол эле кезде жараткан Аллах менен иши жок. Же намазга келбейт, же ибадатка келбейт, же болбосо ибадатка чакыргандарды жаман көрөт, жек көрөт, дин туурасында сүйлөсө каршы сүйлөйт, Куран туурасында сүйлөсө каршы чыгат. Бул ошол жүрөгү кабатталып жана күндүн бетин туман каптагандай жүрөгүндөгү акыйкат көзүн ошол тиги неме каптап калган адамдар болушу мүмкүн да. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, келиңиздер, биз бири-бирибизге өзүбүздү түшүндүрүп айтпасак, бул нерсе кыйын, абалыбыз оор болот. Жараткан Аллах Тааланы эстейли, бассак, турсак, өзүбүздүн жакындарыбызды кандай эстей турган болчу болсок, жараткан Аллах Тааланы ошондой эсибизден чыгарбашыбыз керек. Имам Худжатул Ислам Имам Газали рахмахулла мынтип айтат экен: тил менен болгон, эгерде кимде-ким зикру бил лисан вал калб лахин фа хуа калилул жадва дейт.
Эгерде ким тили менен Аллахты зикир кылган болсо, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах деп зикир кылса, тили менен зикир кылса же тили менен Кур'ан окуп аткан болчу болсо, бирок жүрөгүндө эч нерсени ойлобостон, жүрөгүндө ошол жүрөгү менен зикир кылбастан тили менен эле зикир кылып жүрөгүндө башка нерсе боло турган болчу болсо, мындай зикирдин пайдасы өтө аз болуп калат дейт экен. Ошондуктан чыныгы биздин жараткан Аллах Тааланы кылып аткан ибадатыбызда, намазыбызда, ибадаттардын баарында, зикирлердин баардыгында ошондой бир кылып аткан нерсебизден пайда болсун дей турган болчу болсок, анда ошол тил менен айтылган астагфирулла десек, жүрөктөн эй Аллахым менин күнөөмдү кечир деп, жүрөктөн ошону бекемдеп, кубаттап, далилдеп, тастыктап турушубуз керек. Астагфирулла десек, эй Аллах мени кечир. Ла иляха иллаллах десе, эй Аллахым сенден башка сыйынууга татыктуу эч ким жок, бир гана сенсиң, сага гана сыйынам деген сөздү тил менен айтып, жүрөк менен ошол маанини тастыктап туруш керек. Мына ошондо биздин кылган зикирибиздин дагы ибадатыбыздын дагы пайдасы болот экен. Болбосо баягы гафилетте калган адамдан айырмасы жок болуп калыш коркунучу бар. İmam Şarnubi деген алым айтат экен да, мындай дейт: "Фарубба закирин лиллахи лахзатан би қалбин хадирин хайрун мимман закараху алфа санатин била худури қалб" дейт. Кейде кейбір адамдар Аллахты зикир кылат дейт, аз эле убакыт. Бирок тилинде зикир кылат, бирок жүрөгүндө да жараткан Аллах Тааланы зикир кылат. Ошол адамдын жараткан Аллахты кылган зикиринин пайдасы бирөө жүрөгү менен Аллахты зикир кылбастан тили менен 1000 жыл кылгандан көрү дейт. Жүрөгүндө башка нерсе, оюнда башка нерсе туруп, тилинде жөн эле Алла Алла астагфирулла дегени менен жүрөгүндө башка нерсе турган адам ошентип 1000 жыл ибадат кылса, андан көрү 5 мүнөт болсо да жүрөгү менен, тили менен бир неметип, эй Алла күнөөмдү кечир деген адамдын ибадатынын таасирлүү болот, пайдалуу болот деп мына ошентип айтып атат. Анан азырда улайбыз, мына могул жерде суроо келип атат экен. Ассаламу алейкум. Уулду болсо канча кой союу керек дейт. Шариятыбызда пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айткандай, баардыгыбыз билебиз буну, кыз бала болсо бир кой союп, ошол баягы тойчук өткөрүп кой деген, той өткөрүп. Эркек бала болсо 2 кой сой деген. Эми бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси. Ал эми шариаттагы өкүмүнө келе турган болчу болсок, өкүмүнө келгенде мүмкүнчүлүккө жараша. Эгерде кимдеки мүмкүнчүлүгү келсе, 2 кой союп, ошол жээнтек берип, муну шариаттын тилинде бала төрөлгөндө акыйка деп коет, акыйка берет. Акыйка дегенде ошо кыргызда бизде илгери жээнтек деп эле келген. Бала төрөлгөндө кой союп, жээнтек берип, туугандар чакырып, улуу кичүүнү чакырып, эл журттан ошол жаш наристе балага бата алган. Бул шариаттын тилинде акыйка делет, биздин кыргыздын тилинде муну илгертеден бала төрөлгөндө жээнтек деп келген. 2 кой сойсо колунан келсе жакшы, болбосо 1 кой сойсо деле жетиштүү. Бирок бунун өкүмү ошол мустахаб болушу мүмкүн. Кээ бир ханафи биздин мазхабтагы адамдар мубах дейт. Демек, кимде ким кыла алса кылсын, кыла албаса күнөөкөр болбойт. Мисалы үчүн мен балам төрөлгөндө кой сой албай калдым эле деп атасы кыжалат болуп, же аялы кыжалат болуп, сен даже балабыз төрөлгөндө кой сойгонго жараган жоксуң, ал болду, бул болду деп бул уруша турган маселе эмес. Эгерде кимде кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, кой союп элден, журттан бата алып койсо болот. 2 кой сойсо жакшы болот албетте, болбосо 1 кой сойсо деле жетиштүү. 2 кой милдеттүү, бул парз эмес, важип эмес. Акыйка өткөрүү парз эмес бул. 5 убакыт намаздай казасын берет дегендей. Же важип эмес. Бул ошол хадисте келген, сүннөттө келген, бирок өкүмү мустахаб. Эгерде өткөрө алсаң, колуңдан келсе ошентип өткөрүп элден бата алсаң жакшы, өткөрө албасаң, Кудайым балаңдын өмүрүн берсин, ыймандуу болсун, бактылуу болуп чоңойсун деген маселе. Бул маселеде шарият сен сөз жок, балаң төрөлсө кой союшуң керек, сөйбөсөң күнөөкөр болосуң дебейт. Ага кыжалат болуштун да кереги жок. Ассаламу алейкум. Биз таксыр калбаса жебейбиз. Анан жолдошум алып келиптир. Аны молдолордон алып келиптир. Аны жесе болобу же болбойбу дейт. Эми калбаса дегенде калбасанын өзүндө турган маселе жок. Калбасанын өзүндө турган маселе жок.
колбасага кошулган кошулмаларда же колбаса кандай эттен жасалат деген маселеде, эгерде мынакей бизде Кыргызстанда азыр халал стандарттар бар, муфтиятта да халал стандарт бар. Атайын ошолордун текшерүүсүнөн өтүп, ошол шарият талаптарына жооп берип, шариятта адал жол менен союлуш керек, адал эттер кошулуш керек. Анан уурдалган же арам эттерди же болбосо жанагындай бир шариятта уруксат берилбеген кээ бир нерселерди кошуп берсе, анда ал болбойт. Ошондуктан колбасада маселе жок. Ошол колбасанын ошол сертификаты барбы, адал стандарттан өткөнбү? Эгерде адал стандарттан өткөн, сертификаты бар, муфтият өзү кепилдик берген нерсе болсо, анда жесе болот. Анан эгерде жөн эле базардан алып келип калса, ал кандай колбаса, каяктан келген, мүмкүн Кытайдан келген, мүмкүн Америкадан келген, мүмкүн Россиядан келген, мүмкүн анда адал эмес нерселерди, мүмкүн чочко деген ушуга окшогон нерселердин анча нерселер кошулган колбаса болсо, албетте аны жеген болбойт. Ошондуктан азыр бизде Кыргызстанда мен билгенден ушул Тойбостукун, анан жанагы Салих беле, ошолор мисалы мен билгенден ушулар баягы халал стандарттан өтүп, немелерин баягы атайын сертификаттары бар деп мен билем. Ошондуктан ошого окшогондорду эгерде жегиси келип атса, жесе болушу мүмкүн. Анан болбосо андай атайын бир сертификаты жок немелер болсо, анда аны шек күмөн болуп аткан болчусу жебеш керек мусулман адам. Анткени ибадатына да терс таасир этет, адамдын ден соолугуна да арам нерсенин терс таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан колбаса жегендер эле эмес, жада калса колбасаны жасап чыгарган ошол эмелер дагы, ишканалар дагы ошол элдин ден соолугун, элдин жашоосун, элдин ибадатын адал менен, негизи мындай да, биз адал жеш бизге парз болсо, ошол тамак жасап чыгарып аткан мусулмандар, мусулман катары элге адал тамакты сунушташ алардын мойнунда милдет. Эгерде кимде-ким ошондой мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бирок элди алдап, арам нерселерди кошуп элге сата турган болсо, анда Кудайдын астында жооп берет. Ассаламу алейкум, ажеке, менин суроом бар. Бир амалыбызда соопту сөзсүз ниет кылуубуз шартпы дейт. Биз ар бир амалыбызда, ооба, ар бир амалда, мисалы үчүн орозодо ниет парыз. Намаз окушта ниет парыз, зекетте ниет парыз. Daarатта мисалы үчүн ниет парыз эмес. Жөн эле туруп келе бисмилла деп daarатты алып кое берсеңиз, ниет. Бирок негизинен шариаттагы негизги ибадат болуп эсептелген амалдардын бардыгында ниет парыз. Ниет кылбасаң орозоң кабыл болбойт. Ниет кылбасаң намазың кабыл болбойт. Ниет кылбасаң зекетиң кабыл болбойт. Ошон үчүн зекетти берип баштаганда, зекетти алып атканда ушул акча зекетке берем деп атайын ниет кылып ошол акчаны бериш керек. Мисалы үчүн ошон үчүн карызга бирөөгө бердиң, 10 000 сом бергенсиң, 5 жылдан бери бере албайт. Ошол 10 000 сомду ошол зекетке чегерип коеюн деп туруп, бул учурунда карызга деп бергенсиң, зекетке чегерип койсо болбойт. Анткени бул зекет деген ибадат дагы ошол берип атканда көкүрөгүңдө ушул менин зекетим деген ниет болуш керек да. Ошондуктан кайсы амалга жараша болот? Эгерде шариаттагы парыз деп көрсөтүлгөн, мисалы намаз болсо, орозо болсо, зекет болсо, бул маселелерде ниет болбосо намазың өтпөйт, орозоң өтпөйт, зекетиң өтпөйт. Ал эми жөн эле сооптуу иштерде, мисалы чай ичсең деле ниет кылып ичсең, бирөөгө кайыр садака кылсаң деле, мисалы үчүн көчөдө келе атасың, жөн эле бирөөгө мындай 100 сом берип койдуң садака кылып. Ниети жок, жөн эле колуң менен эле берип койдуң. Ал сооп боло берет. Анда ниет баягы милдеттүү түрдө эмес, сен ниет кылбадың, анан садакаң кабыл эмес делбейт ал маселелер. Анткени алар мубах амалдар, кааласаң садака кыласың, кааласаң кылбайсың дегендей. Ал эми кээ бир шариятта Алла Таала милдет кылган амалдарда сөз жок, ниеттин болуусу шарт болот. Ал эми кээде мисалы үчүн жөн эле мубах амалда деле ниет кылып, ушу Алланын ыраазылыгы үчүн ишинчөйүнчү десе, анда уже ошол ниеттин оң болгондугу үчүн сооп болот. Ошондуктан ниетти оңдоп үйрөнүү бул жакшы нерсе. Ниет оңдоп үйрөнүшүбүз керек. Анткени ар бир нерседе ниет оңдоп үйрөнсөк, биздин жашообуз оңолот. Ниет оңолбойн, адамдын иши оңолбойт. Ниет оңолбойн, кылган амалдары оң жолго түшпөйт да. Мисалы үчүн бир ишти кылып атасың, бирок ниетиң бузук, оюңда арам оюң бар. Ал ишти кылгандан эмне пайда? Ошондуктан бардык ишти жасоодо ошол ниетиң түз болсо, ошонун мөмөсү болот. Ошонун пайдасы болот, адамдын дүнүйөсүндө да, акыретинде да пайда болот. Бирөөгө жардам берсең да, жөн эле жардам берсең да, бирөөнүн сумкасын көтөрсөң деле, ушу жакшы ниетти кылып, ушуга бир себеп болуп калайын, ушуга бир жакшы бир менин туурасында бир жакшы ойлор калсын, мага бир жакшы батасын берсин деген бир жакшы ниет менен эметиш керек. Бардык жалпы амалдарда ниет
жакшы, ниет кылган жакшы. Ал эми парз ибадаттарга келгенде ниетсиз өтпөйт. Ниет парз. Мисалы үчүн намазда 5 намаз, азыр куптан намазы болот мисалы. Куптан намазга турдуң. Ниети жок эле туруп алсаң, намазың кабыл эмес. Орозону кармап атасың. Ниети жок эле кармап койсо, орозоң кабыл болбой калышы ыктымалы бар. Ошондуктан бул фарз ибадаттарда сөз жок, ниет керек. Алланын анан ниет болгондо да жөн эмес. Алланын ыраазылыгы үчүн кармайын деген бир түз туура бир бекем бир ниет болуш керек да. Ассаламу алейкум. Азыр кагазга Ясин сүрөсүн жазып, сууга салып ичип жатышат. Ушул туурабы? Сууга кагаз салганда жазуулар сууга чыгып кетет экен. Бул ва алейкум салам, бул илгертеден эле ушундай болгон. Муну илгери биздин езитки деп койчу, биздин чоң аталарыбыз бир молдокелер бар эле, ошолор езитки деп ичирет эле. Бул мурунтадан эле бар. Биздин элге азыр эле интернет булактарына чыгып анан кийин Ясинди жазат, ал жерге Табаракты жазышы мүмкүн, Аятал Курсини жазышы мүмкүн, жана антип Заафарандын эмен сыя менен атайын жазып, Заафарандын сыясы менен жазып анан эметип, сууга салса баягы аят эзилип чыгат да, ошону шыпа ниетине ичилет. Бул кылымдардан бери болуп келген. Бүгүн эле сиздер билсеңиздер, бүгүн эле чыккан жери жок. Бул кылымдардан бери болуп келген. Адам ооруганда кээде молдолор дем салат, кээде ошентип эстики жазып берет. Мисалы үчүн молдоке кээде өзү колу бошобой калганда, же дем сала албай калганда, өзү да сыркоолоп калган учурда, ошондо баягы барак эле илгери азырго баягы Заафаран менен жазып атат. Илгери Союздун учурунда мен көргөн молдолордо Заафаран таба албай калып калем менен жазгандарды көргөм. Актай барака кадимки эле кара калем менен, карандаш менен жазып эле аны сууга коюп койсо, баягы аят жазылган эме эзилгенден ошонун шыпа ниетинде Кудайдан шыпа тилеп ичкен. Бул эч кандай нерсе эмес, бул жөн гана себеп кармануу. Албетте бунун пайдасы болгон, көптөр ошону ичип айыгып кеткен. Бул шариятта дуруус эле амал болуп эсептелет. Бүгүн эле бирөө жарым чыгарып аткан жери жок. Ал мурунтадан эле, мындан 10 жыл мурун эле мына биздин мечиттердин тегерегиндеги баягы базарчиктерде, ошол жерлерде, барактарда ошо Аятал Курси, Ясин, Табарак, ошого окшогон сүрөлөр жазып, мурунтадан эле сатып келген. Ал белгилүү эле. Менин боюмда бар эле. Анан мен аны төрөйүн десем, врачтар аны төрөбө деп айтты. Аны мен түшүрүп салдым. Мен мурда кургак учук оору менен ооруганмын. Ошол кылганым туурабы же туура эмеспи дейт. Шариатта негизи эч бир себепсиз Кудай Таала берген баланы бойдон түшүрүү бул күнөө болуп эсептелет. Бирок эгерде ошол врачтар дасыккан, өз ишин жакшы билген врачтар аны көрүп туруп, эгерде ошол баланы төрөш же балага бир олуттуу бир зыян алып келет, же сиздин өзүңүздүн ден соолугуңузга бир олуттуу зыян алып келерине көзү жетип турса, анда да бир эле врач эмес, бир нече врачтан консультациядан өтүп бардыгынын сөзү бир чыкса, анда жанды сакташ парз, анда ошол учурда кылышы мүмкүн. Анан эптеп эле бир врачтын оозунан чыга элек деле барып эле, болбойт экен, кой төрөбөш керек экен деп баласын алдырып салса, анда күнөөкөр болуп калышы коркунучу бар. Эмне болгондо да болору болуп туруп бала кетиптир. Бул Алланын тагдыры. Врачтар айттыр, сиз врачтардын сөзүнө таянып кылып атасыз. Кудайым өзү кечирсин. Мындай маселелерде ошол иштин адистери менен кеңешиш кылынат. Эгерде ошол иштеги мыкты дасыккан врачтар ушул болбойт, 90% ушундай болуп калат деген бир кепилдик берилсе, анда ошондо алдырса болушу мүмкүн. Анан жөн эле келип эле анан абысындар келип анан жеңелер келип, эжелер келип анан сен төрөбө антпе мынтпе десе барып алдырып сала турган болчу болсо, анда күнөөкөр болот. Ассаламу алейкум, мен 20 рекет таравих окуйын десем башым айланат, 8 рекет окусам болобу дейт. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Эми 20 рекет окусаңыз 20 рекеттин соогун аласыз, 8 рекет окусаңыз 8 рекеттин соогун аласыз. Бирок негизи сүннөт биздин мазхабта ошол 20 рекет. 20 рекет болуп эметилет дагы. Эгерде 20 рекет окуганда, туруп окуганда баш айланып атса, отуруп окуңуз. Отуруп окуңуз, жыгылып, Аллах Таалам ошо Рамазандын берекесинен бизди үзбөсүн. 8 рекет менен эле окуса болот. Анан 20 рекет жок деген бул мазхабсыздардын сөзү. Мазхабсыздар бар,
4 мазхабтен кабылдабаган, мазхаб кармагандардын баарын адашкан деп эсептеген кээ бир мусулмандар бар. Мына ошолордун көз карашында 8 рекет гана окуйт дагы 20 рекет окуса сен деген бидат кылып атасың, пайгамбар деген 8 рекет окуганан 20 рекетти каяктан алдың, анттиң минттиң дегендер да бар да. Ошондуктан жо андай эмес. Улуу сахабалар Азирети Умар радыйаллаху анху халифалык доорунда 20 рекет кылып окуткан. Ошол жерде пайгамбардын көзүн көргөн Азирети Умардан башка жүздөгөн сахабалар болгон. Бирөөсү дагы ey Умар, сен пайгамбар 8 рекет окуган, сен келип туруп 12 рекетти кошуп койдуң, үстүнө 20 рекет кылып сен каяктагы бир диндеги жок нерсени баштадың деген эмес. Эч ким каршы чыккан эмес. Ушул жерде сахабалардын бардыгы бир ооздон ушул нерсенин динибизде дурус экендигине, бир ооздон бардыгы бириккендигинен кабар берет да. Ошондуктан бизде 20 рекет сүннөт дейбиз, 20 рекет окуган жакшы. Саламатсызбы? Кошулуп анан ооз бекитип кайра ооз ачкыча гусул алса болобу дейт. Ооба, шариятыбызда ооз ачкандан кийин кайра ооз жапканга жерки аралыкта ичкен, жеген, жакындык кылган мамилелер адал болуп эсептелет. Ооз жапкан учурда бардыгы бүтүш керек. Анан кийин гусул маселесине келгенде негизи мусулман адам баласы гусулсуз жүрбөш керек. Ооба, гусулу жок болсо орозосу өтө бериши мүмкүн. Бирок мисалы үчүн мейли багымдатты окубай калдың, анан бешим, анан асыр 5 убакыт намазды гусул жок жүрсө, бул жакшы эмес. Анан дагы гусул алуу бул мусулмандын милдети. Анан дагы гусулу жок, аялы менен жакындык кылып алып же жолдошу менен жакындык кылып гусулу жок жүргөн адамга периште жолобойт деген пайгамбарыбыз хадисте. Ошондуктан гусул менен жакындык кылгандан дайыма гусул дарат менен жүргөн адамды периште коргоп жүрөт, периште жанында жүрөт. Ал эми жанатип гусул кылбаган адам бул дене бою булганч болот экен дагы. Мындай адамдан периштелер кадимкидей ыза тартып качат. Жана пайгамбарыбыз хадисте айткан, сүрөт бар үйгө периште кирбейт, ит бар үйгө периште кирбейт деген да. Ошонун бирөөсү ушул жунуп болуп туруп жакындык кылып, анан жакындык кылгандан кийин гусулу жок жүрө турган болчу болсо, анда периште жолобойт дейт. Эми бул абалга жараша болушу мүмкүн. Эгерде бирөөнүн толук гусул алууга толук шарты бар, мүмкүнчүлүгү бар туруп жуунбасаң да ал күнөөкөр болот. Бирөөлөр бар, байкуштар азырына күн суук дагы деле. Анан кийин жуунса ооруп калыш коркунучу болгон болчу болсо, бир 1-2 саат бир аз үй жылыганча же бир мончо иштегенче мисалы да бир аз кечеңдетип туруп, анан ага жерде дарат алып туруш керек болот. Ооз башын чайкап жакшылап, анан ошол жууна турган шарт келгенде шарт жууна салыш керек. Бирок кечке жери гусулу жок жүргөн бул мусулман адамга жарашпайт. Мусулман адам кечке жери гусулу жок жүрбөш керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Музыкага такыр эле болбойбу ислам дининде дейт. Ооба, музыкага келгенде эми адамды мындай да, шариятыбызда адамды Аллахтын ибадатынан, Кудайга кулчулук кылуудан азыра турган нерсе болсо, мусулман адам ошол нерседен оолак болгондугу жакшы. Азыркы учурда биздеги көпчүлүк ырларда негизинен ошол ырларды, акындардын ырларын укса болобу дегенде, мисалы мекен туурасында, ата-эне туурасында, патриоттуулукту козгогон, мисалы үчүн кээ бир акындардын ырлары мисалы үчүн укса болушу мүмкүн. Ал эми кээ бир ырларда жанагынтип келип, сенин мойнуң андай, анан сенин тиги колуң мындай, анан буттарың мындай, анан басканың андай, анан кымча бел, анан ал бул деп туруп аялдын бүткөн тулку боюн, сулуулугун сыпаттаган нерселер болсо, ал музыкасы жок эле анын өзүнүн ошол ырдын өзү деле арам болуп эсептелет да. Ошондуктан ошол нерсеге карап мусулман адам баласы акырындан ыктай бериш керек. Кудайым баарыбызга туура түшүнүк берсин. Кудайым бул эгерде жанагындай немелер боло турган болсо, ошону шариятта нашид деп коет, анашидтер деп коет. Ошо илахи Аллахка болгон ашыктыкты, пайгамбарга болгон ашыктыкты ырдаган ошондой ырлар бар. Ошолорго алмаштырса болот. Ошолорго алмаштырып, ошолорду угуп, бу Кудайга бир жакындоого болгон бир аракеттерди коюш керек да. Кээде бул немелер деле ошол ыр деле же башка деле ошол адамдын ички дүйнөсүнөн кабар берет экен. Эгерде ички дүйнөсү ошол бир таасирленген, туура эмес бир таасирленген, таасирдин аркасынан таасирленген адамдан ошондой бир чыгарма чыга турган болчу болсо, ал адамдын руханий нерсесине деле таасирин тийиши мүмкүн. Кээ бир адамдын руханий дүйнөсү бай адам, бир акын, бир ыр жаза турган болчу болсо,
анын руханий дүйнөсүнүн байлыгы бөлөктөргө да таасир бериши мүмкүн экен да. Ошондуктан иншалла жакшылыкка неметиш керек. Мисалы араб өлкөлөрдө, мисалы мен көп болдум, араб өлкөлөрдө ушундай да, аларда таксилерде же болбосо автобустарда музыка койбойт, аларда Куран коет да. Мен көрүп, биринчи барганда көрүп таң калгам. Субханалла, ушундай да болот экен. Автобуска түшсөң, автобуста Куран. Элдин бардыгынын колунда Куран, аялынын да эркегинин да колунда Куран, Куран окуйт. Ал Рамазанда эмес, Рамазандан тышкаркы да учурда дайыма Куранга ушундай байланган. Мен аялдардын автобуста Куран ачып, Куран окуп отурганын көрүп, мен ошондо аябай таң калгам да. Субханалла. Бизде мынакей динде азыр даават күчөдү, антиминте, алхамдулилля, бизде каарларыбыз көп, алымдарыбыз көп деп атабыз, бирок бизде азыр деле маршруткага, автобуска түссөң Куран окуган аял эжелерди көрүш аз да жок эсе да. Тетиринче бизде бүт баарында музыка, шака шук, ыр шыр ушундай болуп, ал ырдын дагы ар кандай, ал жерде атасы менен отурат, келини отурат, кызы отурат, баласы отурат, ар кандай маанайдагы ылгабаган бир эмелерди угабыз да. Ошондуктан ылгап, мындай мекенди, ата энени, ошого окшогон нерселерди укканга аракет кылыш керек. Болбосо Куран окуш керек, ошондой нашиттерди окуш керек, пайгамбарды, динди даңазалаган. Ошондой кылсак өзүбүзгө жакшы болот. Мен баягы акырындык менен ушул нерсеге жетебиз деген үмүттөбүз иншалла. Ассаламу алейкум, туткан орозоңуз кабыл болсун. Алейкум салам. Мен авария болдум эле. Аллахымдын каалоосу менен дуа кыла кетиңиздерчи, сураныч. Зикирлерди айткандан кийин кандай дуа кылыш керек туурасында айта кетиңизчи дейт. Аллахым шифа берсин. Зикир бул субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, астагфируллах, пайгамбарга салават айтылат. Мына ушулардын баары зикирлер болот. Мусулман адам жок дегенде күнүнө 100 жолу астагфируллах айтыш керек. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, мен күнүгө 100 жолу, бир риваятта 70 жолу астагфируллах деп айтам деген. Астагфируллах деген истигфар дейбиз. Истигфар деген эй Алла менин күнөөмдү кечир деген. Демек эй Алла менин күнөөмдү кечир, эй Алла менин күнөөмдү кечир деп пайгамбарыбыз ушундай неметкен. Ушул зикирлерди кадимкидей эле ушул зикирлердин баарын калтырбай жок дегенде 100 жолудан айтып, анан этегинде кадимкидей аны багыштасаңыз болот. Өзүңүзгө жакшылык тилеп дуа кылыңыз, өтүп кеткен жакындарыңызга ошол айтылган зикирлердин сообун багыштасаңыз болот. Ла илаха иллаллахты мисалы 70 000 жолу тартып зикир кылып, тахлил деп коет бизде, далил деп коет, тахлил таш деп. Ошо 70 000 жолу ла илаха иллаллахты тартып, анан тирүү адамга да, каза болгон адамга да ошонун сообун багыштаса болот. Илгертеден ушул нерсе болуп келген бизде. Анан пайгамбарга жана 4444 жолу пайгамбарга салаты нария деп коет. Ошо салаты нарияны окуп туруп, аркасынан кандай дуа кылса, нар деген от да, салат нария деген бул оттой таасирлүү салават да. Анткени ушул салаватты алымдар тажрыйбадан өткөн 4444 жолу айтып туруп, аркасынан кандай дуа кылса, ошол дуалар от кандай адам таасир берип, тийген нерсесин шыр күйгүзгөндөй, шыр ошол салаваттын таасири күчтүү экен. Ошол дуалар кабыл болгон алымдар байкаган, тажрыйбадан өткөн. Ошондой нерселерди кылып дуа кылыш керек. Ассаламу алейкум, таксыр, таравих намазы жөнүндө маалымат айта кетиңиз дейт. Алейкум салам. Таравих намазы бул исламда, динибизде Рамазан айында окулуучу намаз болуп эсептелет. Таравих намазы ошол пайгамбарыбыздан, сахабалардан калган 20 рекет окулат. Таравих намазы Рамазан айында гана окулат. Рамазан айынан башка учурда таравих намазы окулбайт. Мечиттерде окулат. Таравих намазы биздин мазхаб боюнча бекемделген сүннөт болуп эсептелет дагы. Мечиттерде хатым менен бирге окулуп атат. Азыр Кыргызстанда бардык мечиттерде. Кокус мечитке бара албай калган кезде үйдө деле окуса болот. Эркектер деле үйдө ошол 20 рекетти калтырбай окусун. Менин кызым 13 жашта, анын этек кири келген жок, ал орозо кармайт. Биздин мектеп аябай алыс. Мен айтам, орозо кармаба дейм, болбойт, кармайт. Ошол туурабы? Ооба, кармай берет иншалла. Анткени эмнеге дегенде, бул эрезеге жеткен балдарды, балакатка жеткен балдар кыздарга орозо кармаш парз болгон болчу болсо, али балакатка жетелектер ошол өзү ошо орозону тутканга кудурети жетип калган болчу болсо, бул тута бериш керек. Анткени эмнеге дегенде, бул келечекте бойго жеткенде, чоңойгондо ошол ибадатка уже даяр болуп калат. Бул алдын ала көнүгүү катары болот. Аллах таалам кабыл кылсын. Балдар орозо
кармайм дегенде менимче балдар орозо кармайм, бала намаз окуйм дегенде тоскон ата энеге мен таң калам да. Тоспош керек баланы. Бала намаз окуйм десе сүйүнүш керек. Бала орозо кармайм десе сүйүнүш керек. Канчалаган адамдарды көрүп атабыз, баласын оку десе баласы тетир айланып качкандар бар. Баласын намаз оку десе, же орозо карма десе тетир айланып качкандар бар. Сиздин кызыңызга Кудай Таалам бериптир. Өзү орозо кармайм деп атса, мектеп алыс болсо эмне болуптур? Мектеп азыр элдин баары эле ошондой, тирликтин учуру, бул жашоо ошондой. Зато ошого өзү макул болуп, өзү ошол сообуна ишенип, ошол мен мусулманмын, мусулмандар орозо кармаш керек экен деп ошол кызыңыз орозо кармап аткан болсо, ак батаңызды берип, жашынакай тамагын күчтөп берип, жашынакай кылып орозоңду карма кагылайын деп, андан көрү жаштын тилегин берет дейт. Кудайым бата тилек дуаларын кабыл кылсын. 13 жаш бул жаш эмес да, кыз бала үчүн 13 жаш. Биз үчүн балабыз өзүбүзгө кичекей көрүнгөнү менен, бирок бул 13 жаш деген бул чоң эле жаш. Уже ибадаттын, жакшы жамандын баардыгын түшүнүп калган учур. Мындай учурда өзү орозо кармайм деп аткан бул жакшы. Колдоңуз, кубаттаңыз. Иншалла андан эч нерсе зыян тартпайт. Кызыңыз да, сиз дагы тетиринче, сиз дагы кызыңыз да жараткан Аллахтан сооп аласыз иншалла. Ассаламу алейкум. Бала багып алганбыз. Багып алгандыгыбыз тууралуу балага сөзсүз айтышыбыз керекпи? Айтпай деле койсок болобу? Айтсак акыретте жоопко тартылабыз. Багып алганмын деп айтыш биз үчүн өтө оор. Алейкум ассалам. Бала багып алуу маселесине келгенде, негизи шариатта мындай да, шариатта мына мондай бир китепти уурдап алсаң арам да. Бир ручканы уурдап алсаң арам. А бул бала деген адам да. Бөлөк бирөөнүн баласын багып алып, ага өзүнүн фамилиясын берип алуу деген бөлөк бирөөнүн мүлкүн өзүнө имерип алып туруп, өзүнө госрегистрдан барып жаздырып алган сыяктуу эле болот да булчу. Шарият боюнча бул бөлөк бирөөнүн баласын убактылуу соопчулук үчүн багып берсе сооп болот. Бирок ага атын өзгөртүп, фамилиясын өзгөртүп, өзүнө ээ чыгып, өзүнө жаздырып алуу бул шариатта арам болуп эсептелет, күнөө болуп эсептелет. Мун үчүн тообо кылыш керек. Анткени Аллах Таала бул жашоодо ушундай экен да. Кээде биз Кыргызда ушундай да, балалуу болбодум кой, бала багып алайын деп эле анан кийин эркек баланы багып алат, бакма баланы багып алат. Бирөөнүн баласын эптеп сүйлөшүп жүрүп акча берип аны сатып алат. Уурдакей кылып анан роддомдо кимдин баласын уурдап берип атат сизге, албай кушка бирөө төрөп эсин жоготуп аткан бирөөнүн сенин балаң өлүп калды, антип калды, минтип калды деген нерселер дагы бизде жашоодо кездешиши мүмкүн да. Ошондуктан бул баланы багып алыпсыздар. Алла үчүн деп мындай соопчулук ниетин эметиңиздер. Анан негизи шарият боюнча биздин билгенибиз ошол, шарият боюнча бирөөнүн баласын ээ чыгып фамилияны берип коюу бул арам болуп эсептелет. Ошондуктан нар жагын өзүңүздөр акыл калчап, балага дагы мындай оор тийбей тургандай кылып, өзүңүздөр да ошого мындай даяр болуп, анан ошого жараша бир кадам тутушуңуздар керек. Бул боюнча бул эфирден айтып баарын сөз бүтпөйт. Бул боюнча атайын жакшы билген молдолорго келип, жакшы бир кеңеш, насаат сурап, анан ошонун негизинде иш тутушуңуздар керек деп ойлобойм. Бирок эртеби кечпи баары билиш керек. Анткени бирөөнүн баласына ээ чыгып алуу бул шариатта бирөөнүн мүлкүнө ээ чыккан сыяктуу эле да. Бул күнөө болуп эсептелет. Анткени ал өзүнүн атасын, энесин билиши керек. Эгерде ата энеси тирүү болуп туруп анан сиздер өзүңүздөргө жаштырып алган болчу болсоңуздар, бул чоң күнөө. Устаз, мен экинчи турмушка чыктым эле. 4 жыл болду. Эмне кыларымды билбей калдым. Анткени күйөөм намаз окуйт. 3-44 ай дааватка чыгат. Бирок асамын урат, кордойт, апасы ооруйт, атасыныкene, атасын урат, кордойт, апасы ооруйт, инсульт алган. Менин суроом, келечегим барбы? Бул адам менен же талак сурашым керекпи? Ортодо бала жок, менин балдарыма өгөйлүк кылат. Аллахым ыраазы болсун дейт. Негизи шариатта ал атасына кылган мамилеси, апасына кылган мамилеси үчүн ал жооп берет. Туура өзү монтип Алла жолуна чыгып, дааватка чыгып, 4 айга 40 күнгө чыгып жүргөн адам болсо, анан келип алып өзүнүн бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө келишине себеп болгон атасына кол көтөрүп атса, энеси болсо инсульт алган болсо, аны уруп тилдеп аткан болчу болсо, бул жакшы нерсе эмес.
Бирок негизгиси сизге кандай мамилеси? Шариатта ошол шариаттагы эркек өзүнүн милдетин аткарып аткан болчу болсо, сизге каршы, сизге керектүү болгон сиздин акыңызды толугу менен берип аткан болчу болсо, анда сиздин андан талак сурашка акыңыз жок. Эгерде шариаттагы талаптарын аткарбай жаткан болчу болсо, анда ошол учурда сиз ал кишиден талагын сурап, бөлөк бирөөгө, ылайыктуу бирөөгө турмушка чыгайын деп эметишиңиз мүмкүн. Ошондуктан бул деле жана айткандай эфирде чечилчү маселе эмес. Бул боюнча ошол атайын муфтиятка барып, ошол жерде фатва өлүмү бар. Же болбосо атайын биздеги баягы эски баягы дамлаларыбыз бар, устаздарыбыз бар. Мына ошол адамдарга барып бетме-бет отуруп ушундай деп кырды алды түшүндүрүп, аны ошого жараша чечим кылбаса, бул бир адамдын эмеси менен болбойт. Ошондуктан Аллахым не болсо да туура түшүнүк берсин. Ылайым күйөөңүз оң болсун. Өзү деле Алла жолунда жүргөн адам экен, буйрса оң болот. Үй бүлөңүздөр жакшынакай ынтымактуу үй бүлөлөрдөн болсун. Ассаламу алейкум. Рамазан айында орозо тутуп билбей суу ичип алса эмне кылат? Же ооз ачуу 15 мүнөт алдын ачып алса эмне болот дейт. Орозонун күнүндө билбей суу ичип алса, тамак ичип алса, билбей калып, анан суу ичип бүткөндөн кийин же тамак ичип курсагы тоюп бүткөндөн кийин билсе, эчтеке болбойт. Орозосун улай берет. Бул Аллахтын сыйы болот. Ал эми кимде-ким ооз ачарга 15 мүнөт калганда билип туруп, билбей ичип алса эчтеке эмес, бирок билип туруп, атайлап туруп иче турган болчу болсо, анда бул орозонун урматын төккөндүгү үчүн бул күнөөкөр болот. Ал үчүн тобо кылыш керек. Орозо бүткөндөн кийин ошол ачып алган бир күнүн казасын тутуп берет. Анан орозонун урматын сактабай ошол оозду ачып бергендиги үчүн кайра 60 күн подряд орозо тутуп бериш керек болот. Ошол ачкандык үчүн ошонун жазасы катары. Ассаламу алейкум. Таравих намазы кээде үйдөн окуса болобу, шартка байланыштуу? Ооба, таравих намазы үйдөн окуса болот. Мечитке барып окуса да болот, үйдөн окуса да болот. Главный, эң негизгиси ошол 20 рекет не болуш керек, окулуш керек. Ассаламу алейкум. Какырык орозону бузабы дейт. Кандай какырык орозону бузабы? Какырса орозо бузулбайт, түкүрсө орозо бузулбайт, канчыкса орозо бузулбайт. Какырыкка орозо бузулбайт. Ассаламу алейкум. Таравих намазда 2 рекеттен кийин кайсыл таспих окулат? 4 рекеттен кийин кайсыл таспих окулат? Эми алейкум салам, таравих намазында биздин Орто Азия элинде атайын таравих таспихтери бар. Жана мечиттерде окулат, баары элдин баары билет аны. Андан чыкары 2 рекеттен окулбайт таспих. Негизи адатта 4 рекеттен кийин. Анткени пайгамбарыбыз сахабаларда ошондой болгон. 4 рекет бүткөндөн кийин бир аз эс алып, таспих айтып, же Куран окуп, же зикир чалып, же дарат алып, ушинтип ар бир 4 рекетте бир аздан бир 5 мүнөттөн эс алып, кайра кийинки 4 рекетти улаган. Ошондуктан 2 рекетте эмес, 4 рекетте болот. Субхана интернетте бар, тара таспих деп жазсаңыздар чыгарып берет. Ошону окуса болот. Болбосо салават, бир салаватты 3 жолу кайталап койсо деле болот ошол учурда. 4 рекет бүткөндөн кийин же Ихлас сүрөсүн 3 кайталап койсо деле болот. Иши кылып ошол ар бир 4 рекеттин ортосунда ошо бир аз бир 5 мүнөтчөлүк, жок дегенде 2-3 мүнөт убакыт бир аз отуруп, анан кийинки 4 рекетке туруш керек болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сухурга уктап калсаң орозо кабыл болобу? Ооба. Сухурга уктап калса орозо кабыл иншалла. Главный эртең менен турганда сухурга уктап калдың, турдуң, ойгондуң, уже күн чыгып кеттир. Демек эчтеке жебейсиң, эчтеке ичпейсиң, кечке ошол ачкан ойдон чыдап коюш керек. Болду, орозо кабыл болот. Анда турган эч кандай нерсе жок. Анан уктап калып турган саат 6-да туруп алып, же 6:30-да туруп алып, мен уктап калыптым, бир стакан суу ичсе эчтеке болбойт деп суу иче берсе, анда казасын тутуп берет, ал жакшы эмес. Ошон үчүн уктап калган күнү урматтуу мусулмандар, кимде-ким уктап кала турган болчу болсо, эмне кылыш керек? Ошо эчтеке оозуна албаш керек. Кечке чыдап койсо, ошо орозосу өтө берет иншалла. Ассалам, дурус болот орозосу. Ассаламу алейкум. Ушул сиз айткан салаватты бир күндө айтып бүтүш керекпи? Же күнүгө 100дөн айтса болот? Ооба. Салату нария деп интернетке жазсаңыздар бар. Жок, 4444 жолуну бир адам бир күндө айта албайт буну. Демек, эме менен жана атайын тесме менен жакшылап эсептеп,
Meyli bir jumada бүтүрөсүзбү, meyli 10 күндө бүтүрөсүзбү, meyli 3 күндө бүтүрөсүзбү, ошентип окуп туруп эметсе болот. Анан эгерде bir 10 чакты киши болсо, анда bir 2 саатта окуп койсо болот. 10 чакты киши болсо бөлүп туруп 4444 жолуну 1-2 саатта окуп койсо болот. Дуалар кабыл болот иншалла. Ассаламу алейкум. Балалуу боло албай жүрөбүз. Дуа кылып коесуздарбы дейт. Аллахым сиздерге дүнүйөңүздөргө, ахиретиңиздерге пайдап келген жакшы ыймандуу балдарды, көп балдарды, кыздарды Кудай Таалам насип кылсын. Мен сабакка барам. Сабак алабыз. Мага дуа кылып коюңуз. Анан жакшы окуй албайм. Атам бирок окуй албай атам, бирок калтырбай барам дейт. Аллахым сиздин зээниңизди ачсын. Негизи бул адам ушундай экен да, адамдын зээни, кээ бир адамдардын зээни зирек болот да, алар бир айтканда кабыл алат, кээ бирөөлөргө 10 айтса деле кабыл албайт. Бирок барып отуруп ушул тынбай эле кайталап боло берсе, тынбай эле ошол сабактын үстүнөн эч качан зерикпестен ошол тынбай эле окуй берсе, Алла Таала bir gün olursa bir gün açat. 5 yılda olursa 10 yılda açat da zihin ahırı açılады. Şonduktan Allah Taalam sizge пайдалуу илим берсин. Ошол сабактар жакшылап, акыреттик сабактарды жакшы, туура өзүбүздүн мазхабты билген, акыйдабызды билген моллолордон жакшы окуп үйрөнүңүздөр. Кудайым зээниңизди ачсын, пайдалуу илим берсин. Ассаламу алейкум. Орозо кармап туруп жуунса болобу? Алейкум салам. Ооба болот. Орозо главный суу жутуп албаш керек, суу киргизип жүрбөш керек. Жуунса болот, анда турган эч нерсе жок. Жуунуу орозого каршы келбейт, же орозо жуунууга каршы келбейт. Ассаламу алейкум. Албасты чымбы дейт. Ассаламу алейкум. Албарсты чымбы? Албарсты басты деген нерсе бар го. Бул деген баягы чымбы дегенде албетте ооба, чындыгы бар, кайсы бир деңгээлде адам баласы баягы бул жашоо ушундай экен да. Ар кандай бул жашоодо бир сырдуу, бул жашоо Алла Таала ушундай кылып жасатып койгон, жаратып койгон. Бул жашоодо сырдуу нерселер көп. Ошол уктап атканда, адам уктап атканда түшүндө ар кандай бир бизден башка дагы Аллахтын жараткан махлуктар бар. Ошолор түшүндө тийишет. Ошону кыргыздар албарсты басты деп койгон. Аны дем салдырып койсо, неметип койсо, бир аз андай илешип калат да. Кыргызда илешип калды дейт. Ар нерсе илешип калат. Бир ылайыксыз жерди басып коет, же бир нерсени басып койгондо ошондой илешип калат. Анан ошого дем салып койсо жакшы болуп калат. Ошону албарсы деп коет. Мындайча айтканда илешкек да. Ассаламу алейкум. Мен 11 жаштамын. Орозо туттум. Сообу кандай болот? Жана бир күн тутуп, экинчи күнү тутпай койсо кандай болот? Мен 11 жаштамын. Алейкум салам. Ай азамат. Эми эгерде негизи эгерде 11 жашта болуп, али балакатка жете элек бала болсо, же балакатка жете элек кыз болсо, кээде 11 жашта балакатка жетип калат. Балакатка жетип калган бала болсо, же кыз болсо, анда бир күн тутуп, бир күн ооз ачкан болбойт. 30 күн бою орозо кармашы керек. Эгерде балакатка жете элек болсо, анда болушу мүмкүн. Анткени ага орозо парз эмес али. Бир күн тутуп, бир күн оозун ачса болушу мүмкүн. Бирок тутпай, ачпай туткан жакшы болот. Анткени ошого көнсө, мына быйыл 11де болсо, эндиги жолу 12де, быйыл балакатка жетпесе, эндиги жылы Кудай буйрса жок балакатка жетет. Ошондуктан ошого көнү берген жакшы ибадатка. Аллахым кабыл кылсын. Экинчи турмушум, экинчи аялымын күйөө SMS менен 3 талак деп жазып салган. Ушул убакка чейин айтып келем, болбойт, мени бошот десем ал өтпөйт, мен жазбадым деп келет. Мен өзүм 5 убакыт намаз окуйм. Аллах ар бир намазымды кечирим сурайм. Мага белгисиз ким жазганы, ошол SMS-те талак өтөбү? Эгерде сизге SMS-тен сизге 3 талак деп келген болчу болсо, күйөөңүз мен жазган эмесмин деп айтып атат да күйөөңүз. Анда болду, сиз кыжалат болбоңуз. Сиз күйөөңүздүн аялысыз, күйөөңүз сизге талак бермепти. Телефонду бөлөк бирөө кармап деле 3 талак деп жазып кое бериши мүмкүн. Эгерде күйөөңүз сизди алдап аткан болчу болсо, Кудайдын астында өзү жооп берет. Бирок шарият сыртына карап өкүм кылат. Тилинде күйөөңүз мен сага 3 талак деп жазган жокмун деп атабы? Болду, сиз кыжалат болбоңуз. Сиз күйөөңүз экөөңүздүн никеңиздер бар. Эгерде күйөөңүз өзү сизди алдап аткан болчу болсо, Алла сизди алдаган жер жок. Эгерде ошол сага 3 талак деп телефондо жазып коюп туруп, кийин мен талак деген жокмун деген болчу болсо, бирок күйөөңүз өзү жазган болчу болсо, анда ал сизди алдаган жок. Анда ал жараткан Аллахты алдап атат. Аллахтын астында жооп берет.
Ошондуктан бул жерде сизде турган эч кандай неме жок. Телефонуңузга күйөөңүздөн сага 3 талак деп келгени менен бирок күйөөңүз өзү мен жазган эмесмин деп атса анда талак түшпөйт. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Баламын жашы 14тө. Анын мечиттен дааватка чыгасыңар дептир. Ушул туурабы дейт. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Эми мындай да, даават негизи жакшы нерсе. Бирок дааватты түшүнгөн деле бар, түшүнбөгөн деле бар. Анан ар ким келип ар нерсени айтып көпчүлүк экен, көпчүлүктү мындай контролдоп, иретке салышта оор экен. Негизи 14 жаштагы баланы тааныбаган эле бирөө дааватка алып кеткенге укугу жок. Закон чегинде карай турган болчу болсок деле элестетиңиз, сиз 14 жаштагы балаңызды тааныбаган бирөөлөргө кошуп жиберсеңиз. Аякта эмне болот? Сиздин балаңызга кандай мамиле болот? Балаңыз кандай чөйрөдө жүрөт? Жакшы адамдар менен жүрөбү же жанагынтип маскапсыз тиги радикал бир немелерге кошулуп кетебиз? Каяктан билесиз? Ошондуктан бала эгерде чыга турган болчу болсо, анда дагы каникул учурунда болуш керек. Анда дагы ошол муфтиятта, мен ошо даават боюнча атайын муфтиятта даават бөлүмү бар. Үгүт насаат бөлүмү. Ошол бөлүмдөгүлөрдөн кабар алып билиш керек. 14 жаштагы баланын чыккан күндө дагы жанында сопровождение болуш керек. Сөз жок, байкеси же тайкеси же атасы жанында ошол 14 жашар али жеткинчек баланы коргоп ала турган, аны чокутпай турган жанында бирөө болуш керек. Мечиттен эле барып эле мен дааватка кетем деп 14 жашар бала өзү кете берсе, эмитеден өз билдим болуп атса, каякта жүргөнү белгисиз болуп атса, ислам андай эмес да. Ошондуктан карап көрүш керек дагы, өзүнүн жол жобосу бар. Муфтиятта үгүт насаат бөлүмү бар, даават бөлүмү. Ошол жердеги неменин талаптын негизинде чыкса жакшы болот балдар. Анан мектеп биякта мектеп болуп атса, мектептин учурунда анан алар дааватта деп мечитте жүрсө, мектепке барбай, анда ал жакшы эмес да, анда ал диндизди да жаман көрсөтөт да. Биринчи мектепте окуш керек. Дааватка чыкпаса деле бирок намазын үйдө окуй берсе боло берет. Дааватка чыгыш парз эмес. Азыр бизде карапайым элдерде ушундай түшүнүк болуп калды. 3 күнгө же 10 күнгө же 4 айга дааватка чыгыш бир парз амалдай көрүп алды да. Анан дааватка чыкпагандарды жек көрүп, бул деген дааватка чыкпайт, анан бул динге каршы, ага каршы, буга каршы деген, бул туура эмес. Аллах Таала бизге 5 убакыт намазды парз кылган. Алла Таала бизге илим алууду парз кылган. Алла Таала бизге 30 күндүк орозону парз кылган. Дааватка бул адамдын өзүнүн ыктыярындагы нерсе. Эгерде мүмкүнчүлүгү болуп калса, чыгып келсе ошол жактан пайда алып келет. Ал эми 14 жашар бала ал жака эмне бар? Жанында атасы болбосо, агасы болбосо, башкасы болбосо, үйүнөн деле ошол таалимди өзүңүздөр окутуп, өзүңүздөр берсеңиздер болот. Барса болот, албетте, жанында сөз жок. Биринчи чөйрөттө каникул учурунда болуш керек, окуусуна тоскоолдук болбош керек. Анан кийин жанында ошол баланы коргоп ала турган, чокутпай турган, ниети жамандарга тийгизбей турган, жанында аны коргой турган жашы улуураак бир агасы, бир тууганы же тайкеси же бир нерсеси болуш керек. Шарият деле биздин закондорго, шарият деле биздин мындай эмелерге, талаптарга эч качан каршы келбеш керек. Анан даават деп эле, дааваттын аты жакшы. Анан нар жагынан каалаганын кылып эле анан башаламандык кылып берген, бул тартипке баш ийбестик болот. Бул жакшы эмес. Ассаламу алейкум. Таксир менин досум былтыр өтүп кеткен бул дүйнөдөн. Азыр анын атына эстелик жана не дейт? Көчөттөрдү отургузуп жатабыз. Достору ошого кошкон акча орозо фитр катары өтөбү дейт. Жок, орозо фитрди бирөөнүн күнбөзүнө отургузганга өтпөйт. Орозо фитрди, бул орозо фитр кимдерге берилет? Орозо фитр бул тирүү адамга берилет. Орозо фитрди тирүү адамга, муктаж болсо ошолорго берилет. Анан өлүп калган адамга Куран окутканга фитр садаканы берсе өтпөйт. Андай кылбаңыздар. Таравих намазды сөзсүз эле орозо башталганда окуш керек. Ооба, таравих намазы орозо айында окула турган намаз. Орозодон башка учурда ал окулбайт. Орозодон башка учурда таравих намазы жок. Таравих намазы ошо Рамазандын берекеси. Рамазан айы башталган күнү башталат, бүткөн күнү таравих намазы бүтөт. Ассаламу алейкум. Менин жолдошум орозону 30 күн кармап, андан кийин арак ичип жүрөт. Орозосу кабыл болобу? Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. 30 күндүк орозо парз. Намазын окубаганы менен, арак ичиши өзү күнөө. Арагын ичкени менен, намазын окубаганы менен, бирок Рамазан айында 1 ай орозосун арагын токтотуп, орозосун кармап атат. Демек ошол 1 айлык парзынан кутулуп атат.
Андан кийин орозо бүткөндөн кийин кайра арак ичип кеткен болчу болсо, ал күнөөсү үчүн өзү жооп берет. Бирок орозосунан кутулду. Ал эми орозосу кабыл болобу, болбойбу, ичкендики кабылбы, ичпегендики кабылбы, кылып аткан намазыбыз кимибиздики кабыл, кимибиздики кабыл эмес, аны бир Алла билет. Ошондуктан намазды окуйбуз, орозону кармайбыз, бирок бизде эч кимибизде гарантия жок. Эч ким мен намаз окуп атам, мен намазым кабыл, мен кыйрат бердим, сойрот бердим дебейт. Эч ким мен орозо кармап атам, мен орозом кабыл дебейт. Биз үмүт кылабыз бардыгыбыз, Аллахым ушу орозомду кабыл кыл, кемчилигимди кечир депчи. Ошондуктан мейли башка учурда ичкени менен орозодо ыйманы бар экен, альхамдулилля. Мына быйыл орозо кармап кайра ичип алса, мисалда, эндиги жылы калат ошону менен. Эндиги жыл болсо аркы жылы баары келиптир. Ушул демек ыйманга, исламга кичине да болсо жүрөгүндө немеси бар экен. Андай адам арак ичкени күнөө, бирок ал ыймандуу адам. Ошондуктан иншалла Кудайым ушу орозону себеп кылып, мүмкүн быйыл болбосо эндиги жыл болсо наркы жылы мүмкүн Алла жолуна түшүп, ошо ичкилигин токтотуп 5 убакыт намазга өтүп калар. Ассаламу алейкум, мен жолдошума ушул жанагы суроо экен. Ассаламу алейкум устаз, күйөөм намаз окуйт, орозо кармап жүрөт, бирок апасын уруп атат. Биринчи жолу эмес, көп жылдан бери кордоп келет. Кайненем баса албайт, ооруйт. Көз каранды, бизге да залакасы тийип жатат. Ортодо кыйналып чыдай албай калдым дейт. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллахым ынсап берсин. Аллахым ынсап берсин. Эчтеке дей албайсың. Өзүнүн ак сүтүн берип, бооруна кызып, өзүн ошо алпештеп өстүргөн, энесине кол көтөргөн бул кандай бир бактысыздык. Кудайым мындайлардан бизди сактасын. Кудайым ошол адамга өзү ынсап берсин. Лайым ушул энесин урматтап, энесин сыйлай турган адамдардын катарында кылсын. Сиздерге Аллах Таалам сабыр берсин. Дуа кылыңыздар. Ар ким Кудайдын астында кылган үчүн жооп берет. Бирок муногул кылган бул чыныгы жигиттик, эркекчилик же чыныгы бир баланын энеге жасай турган мамилеси эмес. Шариятыбызда намаз окуш эң улуу ибадат болуп эсептелет. Намаз окуганда жаныңдагы адам салам айтса, ассаламу алейкум десе, алейкум салам деп алик алганда арам. Намазда турганда эч кимге жооп бербеш керек. Ушунчалык деңгээлде. Бирок нафил намаз окуп атса, апасы баласын чакырса, намазын токтотуп барып апасынын ишин биринчи бүтүрсүн дейт да шариятыбызда. Ошондуктан бул апасын уруп аткан бир тууганыбыз Кудайым буга ынсап берсин. Дуа кылабыз. Жалпы көрөрмандар, жалпы кыргызстандык мусулмандар, келиңиздер, апаңыздарды сыйлап калыңыздар. Апа бирөө эле. Апалар эртең өлөт. Биз калабыз. Апалар өлгөндөн кийин азыр ушундайда ата-энең тирүү турганда, ата-энеңе кызмат кылып бейишке кире албасаң, эртең бармагыңды тиштегенде не пайда? Ошондуктан ата-энең тирүү турганда ошого жашынакай кызмат кыла албасаң, эртең өлгөндөн кийин төө сойгондо не пайда? Ошондуктан келиңиздер ушундай тирүү кезинде ата-энебизди урбай, тетиринче алпештеп, алаканга салып багып калганга аракет кылайлы. Кудайым өзү ынсап берсин, Кудайым өзү түстөсүн, балдарыбызга иман ынсап берсин. Балдар бу дүйнө кайтар дүйнө дейт экен. Ошондуктан Кудайым өзү сактасын. Ассаламу алейкум. Бул жанагы эме окшойт, суроо окшойт. Салам алейкум устаз, кокустан суу жутуп алсаңыз орозо бузулабы? Ата эле эмес. Жок, кокустан суу жутуп алса, мындай. Унутуп коюп ичип алса, ооз ачылбайт. Ал эми эстеп турат, орозо экенин билет, кокустан суу ичип алды, кокустан байкап калды. Анда кечке ошомойдон орозону толуктайт, бирок орозо бүткөндөн кийин ошол күнгө этияттан бир күн орозо кармап берет. Бир күн орозо кармап бериш керек болот. Салам алейкум, орозодо хиджама жасатса болобу дейт. Орозодо хиджама жасатканга макрух болбойт. Бул сүннөткө каршы амал болот. Макрух деген сүннөткө каршы амал. Анткени орозодо адам баласы хиджама кылганда кан алдырат да, кан алдырганда адам баласы алсырап калышы мүмкүн. Алсырап анан орозону ачышка мажбур болушу мүмкүн кээде. Соо адам кээде хиджама кылдырганда эс алып калган учурлар болот. Эс алып калайын дейт. Бул процесс өзүнчө. Анан ошондуктан бул орозодо кан алдыруу макрух болуп эсептелет. Жакшы эмес. Ооз ачылбайт, бирок ооз ачылбаганы менен бул жакшы амал эмес. Ооз ачык кезде хиджама кылдырыш керек. Саламатсызбы? Апам онкология менен кыйналып жатат. Эмне кыларыбызды билбейбиз. Салатан нария дубасын
çoğulup okusa bolot dediniz. 4 bir tuğamız, 4'öbüz öz yüzden oturup okusak bolot. Ova bolot albatta 4444 jol oşol salat nariyani internetke жазсаңыздар salati nariya dep çıgat. Oşonu 4'öңүздөр bölüp turup mingden okusaңыздар как раз 4444 jolu 1100'den tiyetken 3-4 günde okup koysoңуздар болот. Анан чогулуп жашынакай Кудайдан дуа кылыңыздар. Рамазан айында турасыздар, орозодо, ооз жапканда, ооз ачканда дуа кылыңыздар. Аллахым шифа Аллахтын колунда. Ассаламу алейкум. Мен күйөөм орозо кармайт. Мен дагы кармайм. Орозодо сөгүнбө десем сөгүнөт. Канчалык күнөө. Эми сөгүнгөн бул шариятта негизи жакшы эмес. Сөгүнүү бул күнөө болуп эсептелет, арам. Эми орозонун күнүндө сөгүнсө ал өзү үчүн жооп берет. Негизи сөгүнүү бул орозодо эле эмес, орозодон башка учурда деле күнөө. Бирок орозодо өзгөчө адам оюна да, сөзүнө да, кулагында, көзүндө, оюнда бүт бардык нерсени арамдан сакташы керек болот. Ошондуктан Аллахым өзү ынсап берсин, мындай кыялдардын баарын биз ташташыбыз керек. Эми могул жерде мындай дейт, биз жана гафлет туурасында айтып атканбыз. Азирети Зиннуни Мисри каддасаллаху сирра, ушундай бир чоң олия зат өткөн. Бул адам айтат: "Таубатул авам такуну миназ-зунуб, ва таубатул авас такуну минал-гафла хавас." Карапайым элдердин тообосу күнөө кылуудан болот. Демек, карапайым элдер, мусулмандар күнөө кылып койсо, андан тообо кылыш керек болот. Ал эми аалым оолиялардын тообосу гафлеттен болот деди. Ошондуктан бул гафлет деген ушундай нерсе экен. Кудайды унутуп калган жашоо. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, келиңиздер, жашообузга Аллах Тааланы киргизели. Аллах Таала биздин жашообуздагы эң негизги ролду ээлеш керек. Бассаң да, турсаң да, жүрсөң да, жесең да, уктасаң да, бүт бардык жерде Аллахка болгон биздин зикирибиз, Аллахка болгон биздин байланышыбыз мындай активдүү болуш керек жана күчтүү болуш керек да. Эгерде кимде ким жараткан Аллах Тааланы унутуп коюп, дүйнөнүн тирлиги менен кете турган болчу болсо, анда Кудай андан сактасын, адам зыян тартып калышы мүмкүн. Кудай деген адам эң бактылуу адам. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мен сиздердин баарыңыздарды ушул Кудай деген жашоого чакырат элем. Мына орозодо бардыгыбыз Кудай деп атабыз. Азыр эле бир-эки бир туугандар жазды: орозо келгенде күйөөм арагын токтотот, орозо кармап калат, кайра бүткөндөн кийин эле баштайт деп атат. Аллах Таала алайым дайыма бизде ошондой Кудай деп жашоого Кудайым өзү товфик берсин. Кудайды унутуп калуудан, пайгамбарды унутуп калуудан, динди унутуп, дүйнөнүн аркасынан түшүп кетүүдөн Кудай Таалам өзү сактасын. Анткени кимде ким Кудай деген жашоо менен жашаса, дүйнөсү да абат болот, акырети да абат болот. Ал эми кимде ким дүйнө деп жашаса, дүйнөдө абат болушу мүмкүн, бирок акыретинде куру калат. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда ыймандуулар айтат деген, Роббана атина, капырлар айтат деген, Роббана атина фид-дуния хасана ва ма лаху фил ахирати мин халак дейт да. Капырлар үчүн өткөн, ey Алла мага ушу дүйнөдө бер дейт болду. Ва ма лаху фил ахирати мин халак, ал эми акыретте аларга эч кандай насиби жок дейт. Ыймандууларда айтат Алла Таала: Роббана атина фид-дуния хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан-нар. Ыймандуулар ушуну айтат экен: ey Аллахым, дүйнөдө мага жакшылык бер, акыретте да мага жакшылык бер, жана бизди тозок отунан сакта деп. Ошондуктан ыймандуулардын жолу ушундай болуш керек. Дүйнөнүн да жакшылыгын Аллахтан сурайбыз, акыреттин да жакшылыгын Аллахтан сурайбыз. Тозоктон сактоо сураны дагы, тозоктон сактоо сураганда да жалгыз Аллахтан сурайбыз. Ошондуктан Кудайды эч качан жашообуздан чыгарбайлы, оюбуздан чыгарбайлы. Кимде ким Кудайды жүрөгүнө түйүп алса, Кудайга болгон махабатты, Кудайга болгон ишенимди, Кудайга болгон таянычты, тобокелин жүрөгүнө түйүп алган болчу болсо, ал эң бир бактылуу адам. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тургандар, ушул сөзүбүздүн акырында ошо Кудайга болгон махабатты жүрөккө түйөйлү. Кудайдын жалгыздыгын, Кудайдын кудуреттүүлүгүн, анын теңи жок экендигин, Кудайга гана ишенип, динди гана карманып жашаган адам эки дүйнөдө бактылуу жашоого жетет экенин жүрөгүбүзгө түйөлү. Мындан алыстабайлы, тетиринче чып жармашып, жараткан Аллах Таала Куранда айткандай: "Ва атасиму бихаблиллахи жамия", Аллахтын динин бекем кармагыла деген да.
Ошондон Аллахтын динин бекем карманып жашоого Кудайым баарыбызга товфик берсин. Орозоңуздар кабыл болсун. Дагы көп орозолорду тутууга Кудайым бизди насип кылсын. Тозок ушул Рамазан айында күнүгө тозоктон миңдеген мусулмандарды Аллах таалам тозоктон азат кылат экен. Мына бүгүнкү ушу биздин эфирге катышкан бардык мусулмандардын күнөөлөрүбүздү кечирип ушу тозоктон азат болгон мусулмандардын катарында кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.